Саламатсыздарбы урматтуу мугалимдер, ата-энелер, окуучулар. Биз сиздер менен кайрадан Гапырмат Аминов агайыбыздын ой өрүшү кругозор китебинен кагаз жасоо өнөрү темасын өтөбүз. Номер 31 сабагыбыз. Сабакты даярдаган Аймура Кабилова, Жалал Абад облусу. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштап алалы. Кагаз жасоо өнөрү. 4 байлыктын бири. 2000 жылдан бери адамзат кагазсыз жашай албайт. Информацияны калтырса, өткөрсө, жөнөкөй жөнөтсө, ыкчам, жеңил, тегиз болот. Ошондой эле тери мраморго калтырганда бир кыйла арзан болот. Кагаздан банкнот, документ катары пайдаланышкан. Ошондой эле курулушта да колдонулат. Салттык өндүрүш. Байыркы Кытайда бамбуктун шактарын казанда кайнатып, пресстеп кургатышкан. 751 жылдан кийин Кытай туткундарынан Борбордук Азия ушул өнөрдү үйрөнгөн. Самаркандта 5 жерде, Сохто 10 жерде кагаз өндүрүүчү ишканалар болгон. Дүйнөлүк рынокто Самарканд кагазы Египет кагазынан жогору бааланган. Кагаз жасоо үчүн тыттын кабыгы, зыгыр сабагы, жиптер, керексиз пахта калдыктар бир нече сутка табактарда жибитилип, анан жуазга салынган. Азыркы ири ишканалар. Эң чоң ишкана 40 000 жумушчусу бар АКШдагы Georgia Pacific болот. Эң адистешкени Финляндия. Атактуу электроника машина куруучу фирмаларда алгачкы ишти кагаз өндүрүүнөн башташкан. Киши башына эң көп кагаз өндүргөнү Япония 84 килограмм. Азыр агартуу үчүн тарындыдан жасалган кагазга соода, хлор кошулат. Техникалык максатта көп суу керектелет. Кагаздын түрлөрү. Түстүү кагаз, жазуу кагазы, курулуштук картондор, акча кагазы, 3 кабат болуп арасына белги, сүрөт, кат түшүрүлөт. Эң кымбат кагаз бул Түштүк Кореяда жасалат. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызга байланыштуу терминдер менен таанышып алалы. Жуаз — кагаз эзүүчү суу тегирмен. Суу белгиси — кагаздын ички кабатына коюлуучу белги. Гипсокартон — курулуш кагазы. Таарынды — жыгачты аралагандагы калдык.